радиация деп айтылып калды. Муну биз өтө этият менен мамиле кылышыбыз керек. Аны кармап, элге зыяны тийбегенде кылып, техникалык жолдор менен аны биз акырындап жокко чыгарышыбыз керек да. Бул келишим мыйзам керектигин мен толук колдоймун. Бирок менде мындай суроо бар азыр. Бүгүнкү күндө Бишкек-Ош жолунда, Бишкек-Ош жолунун 151 километринде, примерно 151 километринде бир месторождение ишке кирип турду. Анткени биз ошо жолдо жүргөндө мен таласка көп барамын, ошо көрүнүп турат да. Аябай чоң казуулар иштери жүрүп атат. Бул суу самырдын ичи. Жана жалпак тил менен айтканда, Бишкектен Ошко кетип атканда жана Париж деп коебуз го, машиналар. Ошого жетпей оң жагында. Чомой батыр беле, бабой Чомой айыл эле. Парижге жетпей оң жакта аябай чоң казуу иштери жүрүп атат да. Эми әрине мыйзамдуу иш жүрсө, анда жооп берип койсоңуздар болот. Бирок бир барып көрсөңүздөр, акыркы ушул 6 айдын ичинде ал жерге хвостохранилище салынып атабы, дамбалар курулуп атат да, аябай чоң дамбал иштери жүрүп атат. Аны мен ойлойм, эгерде ошол жерге суу самырдын борборунда ушундай хвостохранилище ачылып, ал жерден алтын чыгабы же башка элементтер чыгабы, бирок ал карап көрүш керек. Бирок экологияны мына сиздер көрдүңүздөрбү, мыйзамдарды алып келип атасыздар, гранттарды тартып атасыздар, уюмдарга мүчө болуп кирип атабыз. Ушундай урандарды жок кылуу, аларды иштетпөө, жаңы технология деп атабыз. Бирок ушундай биздин баягы суу самыр деп коебуз го, бул жаратылыштын эң Кыргызстандагы кооз жерлеринин бири да. Мына ошол жерге хвостохранилище салынып жаткандай мага көрүндү. Эгерде ошол жерге хвостохранилище салынып, ал жерде жанагындай химиялык элементтер, жана айтып аткан урандар колдонулса, анда мен ойлоймун, биз мындай мыйзамдарды кабыл алып бериштин, андай күрөшүштүн мээнети текке кетип калат да. Көрдүңүзбү? Да, алтын болсун, бирок казыла турган жер казылсын, лицензия бериле турган жер берилсин да. Бирок жанагындай биздин жаратылыш болгон, элдин көзүнө көрүнүп турган, ал жерде канча деген турист келет, биздин дыйкан чарбасы менен, мал чарбасы менен алек болгон адамдарыбыз суу самырда жайгашып, бүгүнкү күндө оокаттарын кылып атат. Анан ушундай хвостохранилищелер салынып калса, жанагындай урандар ошол жерде пайдаланып калса, анда мунун мээнеттин баары текке кетет да. Анан артынан дагы 50 жылдан кийин, 20 жылдан кийин биздин ушундай депутаттар, министрлер артынан күрөшүп калабыз да. Ошону токтотуш керек, ошону жоюш керек деп канча деген каражаттарды издейбиз артынанчы. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай биздин экологияга эң мындай маанилүү болгон жерлерде да бир көз салып карап койсоңуздар, бул протоколдук тапшырма берет элем. Ошого бир жооп берсеңиздер конкреттүү түрдө. Рахмат.